Кичи футбол боюнча Мелдеш Талас шаарынын жана облустун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Турнирди мэрия менен Альянс Алтын компаниясы биргеликте өткөрдү. Компания жаштарды бириктирген спорттун бул түрүнө демөөрчү болуп, байгесине 141 000 сом карап берди. Жаштар арасында турнир өткөрүлүп атат. Аталган турнирге Альянс Алтын компаниясы тарабынан демөөрчүлүк астында 141 400 сом жалпы акча каражаты каралды. Бүгүнкү ушул турнирдин максаты ушул биздин облусубузда жаштардын арасында ынтымак, биримдик, мындай бир жакшы иштерди жайылтуу максатында уюштурулууда. Альянс Алтын компаниясы өзүңүздөр билесиздер, облусубузда бир гана спорт тармагында эмес, башка социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө дагы өзүнүн салымын кошуп келет. 80 жылдыкка карата уюштурулган Мелдешке облус аймагынан 16 команда катышып, оюн талаасында күч сынашты. Таластагы жаштардын Мелдешин уюштурууга футбол ассоциациясы да көмөктөштү. 80 жылдыкка карата Талас шаарында чоң футбол футзалдык турнир өтүп жатат. 16 команда чогулуп. Буга дагы Альянс компаниясы 140 000 сом каражатын бөлүп, буюрса азыр жакшы оюн болгон жатат. Талас облустук футбол ассоциациясынын атынан, жеке өзүмдүн атыман Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Дайыма мына канча жылдан бери көрүп атабыз. Талас облусунда кандай иш-чара болбосун, ушул компания колдоо көрсөтүп жатат бизге. Турнир 10 саатка созулду. Жыйынтыгында кичи футбол боюнча мыктылар аныкталды. Азлет Байкеңер, Марат, Бекжан, Асман. Командаларды жана өзгөчө оюн көргөзгөн оюнчуларды Талас шаардык мэриясы жана Альянс Алтын компаниясы куттуктап, байгелерди тапшырышты. Белгилей кетсек, жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы облустагы бардык иш-чараларга демөөрчү болуп келүүдө. Бул жолу да спортту сүйгөн Талас жаштарын кубантты.